Салам достор, кандайсыздар? Барыңыздарга сагынычтуу салам айтам. Кутман таңыңыз менен. Анткени саат 7де биздин сиздер күткөн, жакшы көргөн подкастыбыз чыгат. Чай кайнаганча 10 мүнөт кош келипсиз. Жана албетте ушул 10 мүнөт ичинде сиздер менен чогуу кызыктуу, керектүү жана абдан маанилүү темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Достор, биздин YouTube каналга катталганды унутпаңыз, сөзсүз түрдө. Андан тышкары, эгерде сизде кандайдыр бир суроолор, сунуштар, жеке маселелер бар болсо, анда +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна жазыңыз. Дагы бир жолу кайталайын: +1 301 760 60 70 сандарына. Жана достор, эгерде сиз биз менен кененирээк таанышкыңыз келсе, өзүңүздүн дүйнө таанымыңызды кеңейтип, жан дүйнөңүздү байытам десеңиз, анда Алкитап Чекит медиа сайтына кош келип катталыңыз. Бизден сонун маалыматтарды сизге сунабыз деп кепилдик берем. Атым болсо Аку. Бүгүнкү кыска 10 мүнөттүн ичинде биз активдүү жашоо образы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Активдүү жашоо образы. Жөн эле жашоо образы эмес, жашоо образын адат кылып алган тууралуу сөз кылабыз. Активдүү жашоо. Бир жумада 3 жолу же 2 жолу спорт залга барып, 1 ай барып койсок, биз өзүбүздү жакшы сезип калабыз. Активный өттү менин убактым деп кубанабыз да. Бирок бул адатпы? Мен бир убакта бассейнге бардым элем да. 2 ай бассейнге баргам, аябай жыргап калгам, анан гайморит болуп ооругап калгандан кийин коркуп барбай койдум да. Бирок бул адат болбой калды. Чындыгында адат бар, адамды кубандыра турган, адамдын ден соолугун чыңдай турган, анан жөн гана убактылуу мындай увлечение деп коет го, орусча кызыгуулар бар. Сизчи активдүү жашоо образы менен жашайсызбы? Жумушуңуз кыймылдуубу же кыймылсыз жашоо образын алып барасызбы? Өзүңүз жөнүндө ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, кубанычта болом. Анан албетте достор, ушул биздин подкастты жакындарыңызга дагы бөлүшүп койсоңуз, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Негизи регулярдуу физикалык активдүүлүк бул биздин жашообузду өзгөртө алат. Ишенесизби? Бул чындык. Анткени адамдын денеси кыймыл үчүн жаралган башынан эле. Ошондуктан физикалык активдүүлүк үчүн атайы убакыт бөлгөн учурда өзүбүздү жакшы сезебиз. Мындай сонун адатка кантип үйрөнсө болот? Жана кошумча активдүүлүк үчүн кантип убакыт тапса болору? Кызыкпы? Анда биз менен болуңуз. Алдыда кызыктардын баардыгы сиздер үчүн. Чындыгында бизде көбүнчө убакыт жок деген менен биз жамынып коебуз. Убакыт жок, чуркаганга убакыт жок, басканга убакыт жок деп. Эмне үчүн активдүү жашоо образын алып жүрүш керек? Кызыкпы? Ден соолугуңузга көңүл буруп, активдүү жашоочу учур мына азыр келди. Эгерде буга чейин алектенбесеңиз, анткени андан сиз кыялданып гана келген кыялыңызды ишке ашырасыз. Ал эми денеңиз сизге болсо укмуш бонустарды берет. Физикалык активдүүлүк нерв системине жакшы таасир берет. Ал тез жана таамай реакцияга үйрөтөт. Ичине эле көптөн бери мындай бир ишти кылбасаң, оокат кылбасаң, олдуксон болуп каласың го. Мен бир жолу бир жакта жүрүп 2 ай идиш аяк такыр кармаган эмесмин да, анан келгенде чынылар колумдан учуп калдыкнап калдым эле да. Анысы кандай? Активдүүлүк да ушундай экен. Кыймыл позитивдүү эмоцияларды чакырат. Физикалык активдүүлүктүн жардамы менен биздин маанайыбыз көтөрүлөт. Анан албетте сергек болобуз. Кыймыл өпкөнүн көлөмүн чоңойтуп, дем алуу функциясын жакшыртып коет. Демек, организм кислород менен жетиштүү, камсыз болот деп айта алабыз. Активдүүлүк жүрөк кан тамыр системине түздөн түз таасир берет. Элестетиңиз, түздөн түз. Регулярдуу кыймыл жүрөктүн иштешин күчөтүп, артериалды кан басымды дагы төмөндөтөт. Мен кечээ бир кардиохирург менен сүйлөшүп калдым, анан ал айтат да, жалпы дүйнө жүзүндө жүрөк кан тамыры ооруларынан каза болгондордун саны жалпы өлүмдүүлүктүн ичинен 51,3% дейт. Ал эми Кыргызстанда жалпы өлүмдүүлүктүн ичинен жүрөк кан тамыры ооруларынан каза болгондордун саны 53,8 дейт. Элестетиңиз, мисалы 100 адам өлсө, ошонун демек 55-56-сы жүрөк оорусунан каза болот. Бул канчалык коркунучтуу. Калганы кимдир бирөө балким сууга чөгүп кетет, кырсыктайт, жол кырсыгынан каза болот, башка оорулардан каза болот. Бирок жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болгондордун саны дайыма лидировать этип алдыңкы сапта турат экен. Ошондуктан регулярдуу кыймыл жүрөктүн иштешин күчөтөт, анан артериалды кан басымды дагы төмөндөтөт. Демек, сен жүрөк кан тамыр оорусунан өлбөйсүң деген кепилдикти берет бизге. Ички органдарга кан жакшы жетет. Активдүү кыймыл учурунда ашказан ичегилердин иши дагы калыптанат. Андан тышкары кыймыл
баланс менен координацияны дагы жакшыртып коет. Активдүү жашоо образы менен жашаганда эмне болот? Дене көнүгүүлөрүн жасоо, спорт булчуңдардын баардык кыймылы зат алмашуунун активдүүлүгүн жакшыртат. Бул болсо адамдын акыл жана физикалык жактан өндүрүмдүүлүгүнө жакшы таасир берет. Дене көнүгүүлөрү нейромедиаторду бөлүп, ал тынчсызданууну азайтып, жеңил кубаныч сезимин дагы тартуулап коет. Караңызчы, нейромедиаторду бөлүп чыгарат. Активдүү жашоо образы менен жашабасак, анда эмне болушу мүмкүн? Эгерде ушундай эле кыймылдабай жүрө берсек. Албетте, физикалык активдүүлүктүн жетишсиздиги зат алмашууну начарлатат, адамды семиздикке алып келет. Кандын айланышын жайлантып коет. Демек, калорий аз жоголот. Бул учурда болсо ашык нерсенин баардыгы май түрүндө чогуло берет. Көп отурган жашоо образынын эң эле кеңири тараган кесепети бул жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгуу коркунучу. Мисалы, жүрөк оорусу же гипертония. Физикалык нагрузка жетишсиз учурда дененин булчуңдары алсыз болуп калат. Бул болсо бизде күнүмдүк иштерди аткарууда жөндөмдүүлүктү азайтат. Качан дененин булчуңдары алсыз болгондо сколиоз башталат, кифоз башталат, дагы канча деген оорулар бар да. Адамдын организминде толтура көйгөйлөр пайда боло баштайт. Качан булчуң алсыз болгондо. Андан тышкары көп отуруу дененин келбетин бузуп, убакыттын өтүшү менен бел оорусуна дагы чалдыктырат. Анткени омуртканы кармаган булчуңдар алсызданып калат. Эмне кылыш керек? Активдүү болуш үчүн көптөгөн кызыктуу ыкмалар бар. Мисалы, күнүнө 15-20 мүнөттөн сейилдеп туруу, 1,5-3 чакырымга чейин басуу, жөө. Балким районуңузду кыдырарсыз, же сейил бакка барарсыз. 1-2 аялдаманы унаа менен жүрбөй, жөө басуу дагы жакшы жардам берет. Эгерде жумушта көп учурда отуруп иштесеңиз, ыңгайлаштырып алыңыз. Мүмкүн болгон учурда туруп иштеп койгонуңуз жакшы. Же туруп алып көнүгүү жасоо, Эгер сөзсүз эле отурууну талап кылбаса, анда туруп дагы иштегениңиз жакшы. Ошондо күндүн акырында энергия канчалык көп экенин сөзсүз байкайсыз. Өзүңүздү чарчаңкы эмес, бир топ жакшы сезесиз. Активдүү жашоо образына үйрөнүш үчүн достор, керек болсо үйдөн чыгуунун да кереги жок да. Керилип, чоюлуп, булчуңдарды эс алдырыш үчүн жеңил көнүгүүлөрдүн циклын таап алганыңыз ыңгайлуу. Активдүү болбогон учурда ыңгайлуу убакыт таап алыңыз. Же болбосо телевизор көргөн учурда кичине активдүү кыймыл менен алмаштырып коюңуз. Мүмкүнчүлүк болсо транспортты жөө басуу менен алмаштырыңыз. Лифтти болсо тепкич менен жогору чыгууга алмаштырыңыз. Үй шартында болсо дагы гимнастика жасаңыз. Же болбосо дүкөнгө барып келгенде 2 чакырым басыш керек. Андан көрө унаа менен барып келе калайынчы эмес, жөө барып келе калайын деңиз. Жашооңузду негизи өзгөртүүчү ар бир адамдын өз колунда. Бул үчүн болгондо гана формула керек. Аз отуруңуз, көп кыймылдаңыз жана узак жашайсыз. Караңызчы, жөнөкөй эле формула. Дал ушул формуланы колдонуу менен өзүңүзгө активдүү жашоону үйрөтүп, анан өзүңүзгө жагымдуу, бекем ден соолукту тартуулай аласыз. Кыргызстандыктардын 76,2% аз кыймылдуу жашоо мүнөзүн аткарат. Караңызчы, 76% эмне деген көрсөткүч? Бул 100 адам болсо, ошонун 76-сы. Бул тууралуу Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунан дагы айтып чыгышкан. Эксперттер физикалык активдүүлүккө чакырат да, анткени кан басымды нормалдаштырат, салмакты жоготконго жардам берет, жүрөк кан тамыр системасын машыктырат, холестеронду жана кандагы кантты алмаштырат, нормалдаштырат, гипертония, инсульт, жүрөктүн оорусу, кант диабети жана рактын пайда болуу коркунучун азайтат. Ошондуктан колуңуздан келсе бийлеңиз, сууга сүзүңүз, бат-бат жөө басыңыз. Тепкич менен үйдө чыгыңыз, лифтти колдонбой, Айтор мына ушунун баардыгы тең кара жумуштар же болбосо активдүү кыймылдар биздин ден соолугубузду чыңдайт. Достор, 10 мүнөттүк убактыбыз соңуна чыгып калды жана мен баарыңыздарды дагы бир ирет Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Ал жакта биз менен кененирээк таанышып, сонун маалыматтарды окуганга, көргөнгө, укканга мүмкүнчүлүккө ээ болосуз. Андан тышкары ылдый жакка комментарий жазыңыз. Сиздин жашоо образыңыз кандай? Активдүүбү? Көп кыймылдайсызбы же пассивдүүбү? Мен болсо баарыңыздарга сак саламатта туруңуздар дейм. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.